Саламатсыздарбы, Оодо Лондон, BBC Кыргыз кызматы, студияда Акчолпон Койчиева. Эл аралык соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мурда Орусиянын чалгындоо кызматында иштеген адам кызы менен чогуу белгисиз затка ууланып Британияда ооруканада каралууда. Күйөөгө берилерине саналуу мүнөт калганда качып кутулуп кеткен жеткинчек кыздын окуясын баяндайбыз. Скандинавиянын окумуштуулары диабеттин 5 түрүн аныктап чыгышты. Кыргызстандын дарыгерлери диабетке чалдыккандардын саны жыл сайын өсүп жатканын айтышууда. Эки тарапка иштеген орусиялык мурунку агент белгисиз затка ууланып Британияда ооруканада каралууда. Англиянын түштүгүндөгү Сейлсбериде бул киши табылган аймак тосулуп, текшерүүлөр жүрүп жатат. Сергей Скрипал менен кошо анын кызы дагы ууланып оор абалда. Бир нече жыл мурун Лондондо дагы бир орусиялык тыңчы Александр Литвиненко радиоактивдүү полоний менен ууланып көз жумган эле. Британ полициясы Салсберидеги соода борборунда Сергей Скрипал жана анын кызы Юлия Скрипал отурган жерден басып кеткен эркек менен аялдын тартылган видеосун иликтеп жатат. Скрипал өзүнүн кызы менен дал ушул жерде эсин жоготкон. Улурат киши менен кыз баратышкан. Кыз ага жөлөнүп тургандан эс учун жоготкондой көрүндү. Киши болсо өйдө карап алып, колдорун жаңсап жатты. Мен кызыктай абалда болдум. Бир чети жардамдашкым келди, бирок аларга эмне кылып жардам кылышты билбедим. Бул жерде эмне болгон учурда кылдаттык менен тергелүүдө. Көчөнүн алар кулап түшкөн жери дале тосулган бойдон. Чындыкка жетүү үчүн ийне менен кудук казганда иш жүрүп жатат. Скрипал мырзанын өмүр баянында бүдөмөк жерлери көп. Балким ошон үчүн ал бутага алынды деген ой бар. Бирок эмне себептен азыр кол салынганы жана кандай зат колдонулганы белгисиз. Аны 2004-жылы Орусиянын жашыруун кызматынын офицерлери мамлекеттик маанилүү маалыматты Британ чалгындоо кызматына өткөрүп берди деген айып менен камакка алышкан. Андан 2 жылдан кийин Москвада аскердик сот Скрипалды мамлекетке чыккынчылык кылган үчүн күнөөлүү деп тапкан. Бирок 2010-жылы ал орус бийлигине мунап салып, Америкадан 10 тыңчынын бошотулган үчүн Британияга келүүгө уруксат алган. Полиция жагдайды чечмелеш үчүн Скрипалдын үйүн аңтарып карап жатат. Кремль бул окуяга тиешеси жоктугун, бирок тергөөгө көмөктөшөрүн билдирди. Бириккен Улуттар уюмунун балдар агенттиги ЮНИСЕФ соңку 10 жылдыкта дүйнө боюнча балдарды жашы жете электе үйлөндүргөн учурлар кыскарды деп билдирди. Өзгөчө Индияда жагдай оңолду. Ошентсе дагы бул өлкө жашы жете электе күйөөгө берилген кыздардын саны боюнча алдыра турат. Индиянын түндүк батышындагы Раджастанда кыздар өз укуктары үчүн күрөшүүдө. Моника апасы менен чогуу азык-түлүк сатып алууга чыкты. Бул үй-бүлөдөгү жакшы көрүнүш. Бирок бир нече ай мурун Мониканын ата-энеси 13 жаштагы кызын күйөөгө берүүгө аракет кылышкан. Бирок алардын ою ишке ашкан жок. Себеби аны күйөөгө узатар күнү Моника балдарды коргоо кызматына чалып, ата-энесинин кылыгы тууралуу маалымдаган. Мен телефон чалып баарын болгондой айтып бердим. Алардан мени күйөөгө берүүдөн алып калууларын сурандым. Эгер мен күйөөгө тийип кетсем, мени менен эч ким ойно ой сүйлөшпөй калмак. Кайын журтум мени ишке салмак. Анын атасы Ганештен жашына жете элек кызын күйөөгө берүү мыйзамга каршы экенин билет белең деп сурадык. Биз бул кылмыш иши экенин билген эмеспиз. Өзүбүздү абдан жаман сездик. Бирок биз жумушчулар үй бүлөсүндө өскөнбүз. Кээде айлап ишим жок болуп калат. Бир кызымды күйөөгө бергендиктен биз Мониканы дагы күйөөгө берип, чыгымдарыбызды бир аз азайталы деп ойлогонбуз. Акыры Ганеш жана анын жубайы полицияга кызынын жаш курагы жеткичекти күйөөгө бербесин убада кылышты. Биз балдардын укугун коргоп жүргөн Прити Адавка кезиктик. Моника бизге күйөөгө кетчү күнү эртең менен чалды. Аны куткарып калуу үчүн бизде болгону 3 саатыбыз бар болчу. Биз анын үйүнө келгенибизде ал үлпөт көйнөгүн кийип алыптыр. Бизди карап жылмайып койду. Прити Раджастандагы жашы жете элек кыздардын никеге туруусуна каршы күрөшкөндөрдүн бири. Бул жерде жаш кыздардын 35% 18 жашка чейин турмушка чыгышкан. Кыздар мектебиндеги окуучулар мени күйөөгө сатпа деп ырдашууда. Алар эрте никеге турууга каршы мыйзам жазылганын жакшы билишет. Жакшы билим алуу алардын эң жакшы коргоно алчу куралы. Моника өзү үйүнүн алдында жаңы досу Прити менен сүйлөшүп турат. Эми балалыгынан ажырап кала жаздаган Моника чечкүндүүлүгүн арты менен балалыгын узартты.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Сирияда Орусиялык жүк ташуучу учак кыйрап, бортундагы 26 адам жана учкучтар каза болду. Ан 26 учагы Латакиянын тушундагы Хмеймин базасына конуу учурунда кыйраган, деди Коргоо министрлиги. Ага ок атылган эмес, кыйроого техникалык мүчүлүштүк себеп болду деп болжонууда. Түштүк Кореялык өкүлдөр билдиргендей, эгер коопсуздук тууралуу кепилдик берилсе, Түндүк Корея өзөктүк куралдарын жок кылуу тууралуу сүйлөшүү өткөрүүгө макул болот. Ким Чен Ын Америка Кошмо Штаттары менен сүйлөшүү өткөрүүгө даяр экенин жана сүйлөшүүлөр учурунда ракета сынактарын өткөрбөй турганын билдирди. Түндүк Кореянын лидери менен Түштүк Кореянын президенти Мун Же Ин чек арада жолугушууга дагы макулдашты. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктарын коргоо боюнча өкүлү Мьянмада Рохинджа калкын кыргынга алуу уланып жатканы күмөн туудурбайт деп билдирди. Бангладештеги качкындар лагерине барып келген Эндрю Гилмор Рохинджалар дали болсо куугунтукталып, зомбулукка кабылып жатканын айтты. Учурдагы шартта качкындар Мьянмага кайтып бара албайт, деди ал. Шри-Ланкада мусулмандар ээлик кылган бизнестер менен мечиттерге чабуулдар жасалгандан улам өкмөт чукул кырдаал жарыялады. Канди шаарынын бир катар бөлүктөрүндө коменданттык саат жарыяланды. Бул жакта көпчүлүктү түзгөн буддист Синхала калкы мусулмандардын дүкөндөрүн өрттөп, чабуулдарды жасашкан. Шри-Ланка өкмөтү диндер аралык аразашуу күчөп кетпеспи деп кооптонууда. Скандинавиянын окумуштуулары диабеттин 5 түрүн аныктап чыгышты. Бул илдетке чалдыккан 15 000 адамды изилдеп, аларда диабеттин 5 башка түрүн табышкан. Алардын козголуу жана дарылоо ыкмалары дагы ар башка экени айтылууда. Дүйнөдө чоң кишилердин 8% диабетке кабылат. Кыргызстандын дарыгерлери дагы диабет менен ооруган адамдардын саны жыл сайын өсүп жаткандыгын айтышууда. Сапаргүл Абдинабиева баяндайт. Көзүмдө кыра болду, операция болдум. Чаптаманым азыр жакшы. Гүлайым апа диабетке чалдыкканына дээрлик 20 жылдай болгон. Ал күн сайын 2 маалда аралып турат. Учурда Кыргызстанда Гүлайым апа сыяктуу диабет менен ооруган 57 000ден ашуун жаран бар. Бул сан жыл сайын өсүп жатканына дарыгерлер тынчсызданып келет. Кеңири тараган инфекциялык эмес, өнүкөт ооруларга кирет. Тилекке каршы кант диабетине чалдыккан адам өмүр бою ошол оору менен күрөшүп, ошол ооруну жеңүүгө аракет кылыш керек. Дарыланып, дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Демейде оорунун бул түрүнө кабылгандар бекер дарыланат. Бирок кант диабети менен ооруганын айрымдар өздөрү дагы билбеши мүмкүн. Адам баягы билбей жүрө берет дагы, кабылдоолорго учураганда эле, мисалы үчүн көзүн көрүүсү начарлаганда көз доктурга барып, анан көз доктур канда канттын деңгээлин ченели деп ченегенде кант диабети ошол жерден аныкталышы мүмкүн. Бул кеч кайрылуу болуп калат да, өтүшүп кеткенден кийин. Региондо эле эмес, бүт жакта андай, биздин Борбор шаарда деле бар андай учурлар. Иликтөөлөргө ылайык диабет оорусуна кыймыл аракети аз жумушта иштегендер көбүрөөк кабылат. Ошондой эле ашыкча салмакта болуу, туура эмес тамактануунун аягы дагы диабетке алып келет деп эскертет дарыгерлер. Спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор лигасында бүгүн Пари Сен-Жермен менен Реал Мадриттин экинчи оюну өтөт. Биринчисинде ПСЖ 3-1 менен утулуп калган эле. Ливерпулдун тренери Юрген Клоп командасынын акыркы 16-дагы Порту менен экинчи оюнунда командада өзгөрүүлөр болоорун айтты. Биринчи оюнду Ливерпуль 5-0 менен уткан. Манчестер Юнайтед Премьер-лигада кайрадан экинчи орунга чыкты. Команданын лиганын астынан 3-чү болуп турган Кристал Пэлас менен оюну 3-2 менен бүттү. Акыркы голду оюн бүтөрдө сербиялык Немanja Matic киргизди. Жозе Мориньо жолду болдук дейт. Жаңылыктардын соңунда кайрадан роботтор тууралуу. Ресторанда бургер бышырууга жардам берген роботтор барган сайын эптүү боло баштады. Азырынча Флиппи бургерлерди асты-үстү кылып которгонду гана билет. Анын түстү тааныганы жана температураны сезген сенсорлору ишти дурус аткарууга жардам берет. Кишиден айырмаланып, ал бир эле учурда 12 бургерди карай алат. Биз болсо программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анан алып барган Акчулпон Койчиева, эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.